8-inde экс-президент Атамбаев дагы айтып чыкты. Мен мамлекетти минтип коемун. Депутаттар мындай төрага баш болуп бүжүңдөп барып туруп, Матраимовдун тоюна барат. Анда мен токтолуп кетейин. Алмазбек Шарсенович. Ал той быйыл эле өткөн жок. Ал тойго быйыл эле төрага же депутаттардын тобу барып калган жок. Сиз архивке айланып карап коюңуз. Сиздин убагыңызда сиздин жаныңыздагы эң жакын адамыңыз, советиңиз ошо тойдо жүргөн. Сиздин убагыңызда президент болуп жүргөндө ошо премьер-министр ошо тойдо жүргөн. Ошол убакта сизге жакын депутаттар ошо тойдо жүргөн. Мен ойлойм, алар да ошо элди сыйлап, ошо элге кызмат кылган үй бүлөнү сыйлап, ошо тойдон жакшы сөздөрүн айтты. Мен ага эч кандай комментарий бере албаймын. Бүгүн биз барып койсок, чимкирик депутаттар бөжөңдөп төрага жүрөт дейт. Ошо кара суу элинин артынан, ошо Матраимовдордун атынан сиз партияңыз үчүн 40 миң деген, 50 миң деген добуш албадыңызбы? 100 миң деген добуш албадыңызбы убагында партияңызга? Өзүңүздүн президенттик шайлоого добуш албадыңызбы? Анда кана ал чындык? Эмне үчүн аны айткан жоксуз анда, Алмазбек Шарсенович? Бүгүн эмнени айтып жатасыз? Эмне менен күрөшүп атасыз? Сиздин күрөшүңүздү бизге мындай купуя болуп атат. Ачыгын айтып чыгыңыз. Эгерде сиздин жаныңызда адамдардын бүгүнкү күндөгү соттогу ишин аны мыйзам аныктасын. Сот аныктасын аны кандай тиешеси бар, тиешеси жок ал кишилердин. Сиз бүгүнкү күндө чыгып, алар үчүн мен жаным берем дейсиз. Ооба келет. Сот алдында бардыгы жоопкерчилигин тартып жанын берет чыгар.